Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам христиандардын кечили Бахираны таң калтырды. Аламдардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 12 жашка толду. Ал 8 жашында сүйүктүү чоң атасы Абдул Муталиптен ажырап, андан соң абасы Абу Талиптин карамагында чоңоюп күн кечирип жатты. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам руху жана сырткы келбети жагынан жаркырап, теңдешсиз жигит болуп жетилди. Чачы кара, узун бойлуу, кең далылуу жана жазы маңдай бири-бирине жакын каштары, капкара узун кирпиктери, көздөрүнүн жана капкара каректеринин көркүн дагы да ачып, жүзүнүн түгүрөккө нур чачып турар эле. Жүрөгү, жан дүйнөсү тынчтыкка бөлөнгөн. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жанында жакшы көргөн абасы Абу Талип ошол кезде жетишсиз көр оокаттын айынан түйшүк тартып, соода сатык менен алек болуп жүргөн. Абу Талип ошол жылы даярдалып жаткан Курайштардын кезектеги кербенчилерине кошулуп, Шамга барып келүүнү чечет. Аламдардын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам өз атасындай болуп калган Абу Талиптен узак убакытка бөлүнүп калгысы келбей, аны менен чогуу барууну суранат. Абасы жана башка үй бүлө мүчөлөрү жолдун машакаттуу болорун билишкендиктен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башына жаман иш келбесин деп, анын кошо баруусун каалашпайт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын муңайым үнү, көз жаштары, коштолгон ичтеги санаасы менен суранычы абасын аргасыз макулдалууга түртөт. Ошентип, алар биргеликте кербенге кошулуп, Шамга сапарга чыгышат. Кербен кыр чөлдөрдү ашып олтуруп, Бусра деген жерге келет. Бусра Шам менен Куддустун ортосундагы жайгашкан суусу мол, бак-дарактар менен курчалган шаарча эле. Бул аймакка жакын жердеги бир чиркөөдө христиандардын белгилүү аалымдарынын бири болгон Бахира аттуу кечил жашачу. Чиркөөдө белгилүү бир китеп бар эле. Христиандардын бардык улуктары ушул китептен пайдаланып келишкен. Кербен адаттагыдай бул жолу да Бахира турган чиркөөгө жакын жерге токтоп орун алат. Таң калыштуусу, жыл сайын келген кербендерге бир да жолу көңүл буруп койбогон Бахира бул жолкусунда аларды өзү тосуп алып, жылуу мамиле жасайт. Буга кербенчилер да абдан таң калышат. Бирок Бахиранын мындай иш-аракеттеринин олуттуу себеби бар эле. Бахира алыстан келе жаткан кербенчилерди көрүп таң калыштуу бир көрүнүшкө күбө болот. Кербендин үстүнөн бир булут артта калбай аларды ээрчип, кошо жылып келе жаткан эле. Кербен токтогондо булут да токтоп, калкалап туруп калат. Жада калса дарактын жалбырактары да жан киргендей биригишип, кербенчилердин арасындагы бир нурдуу баланын үстүнөн ийилишип, күн ысыгынан тосуп көлөкөлөп турушат. Мындай укмушка таң калган Бахира соода кербениндегилерди сый тамакка чакырат. Мунун себеби ал бул топтун арасындагы ошол нурдуу баланы өз көзү менен көрүүсү келген болчу. Бахира максатына жетип, Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрөрү менен ага тигиле карап, анын башына, нурдуу жүзүнө, тамак ичүүсүнө, айтор бардык жүрүм турумуна байкоо сала баштайт. Кичинекей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бардык абалы кечил Бахира турган чиркөөдөгү бардык атактуу аалымдар колдонгон китепте жазылган сыпаттарга дал келет. Бахира издегенин тапканын түшүнөт. Тамак ичилип бүтүп, кербенчилер сыртка чыкканы камынып жаткан кезде, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, аны менен сүйлөшүүгө аракеттенип, бир нече суроолорду берет. Нурдуу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жооптору кечил Бахираны таң калтырат. Акырында Бахира пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын далысын ачып карап, анын пайгамбарлык мөөрүн көрөт да, шек күмөнсүз бул бала аалам күтүп жаткан улуу пайгамбар экенине көзү жетет. Бахира өз көзү менен көргөн мындай чоң ачылыштан соң толкунданган абалда аламдардын мырзасынын саллаллаху алейхи вассалам абасы Абу Талиптин жанына келип ага олуттуу карап мындай дейт: "Бул иниңди тезинен үйүнө алып кет. Аны кекчил душмандардан, жөөттөрдөн корго. Анткени бул иниң келечекте улуу даражанын жана улуу даңктын ээси болот." Бахиранын бул кеңешинин маанилүүлүгүн түшүнгөн Абу Талип кербен менен алып келген буюмдарын дароо ошол жерден сатып, сүйүктүү инисин алып, кайра Меккеге кайтат. Бахира менен болгон окуядан соң Абу Талип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мурдагыдан да катуу көңүл буруп, анын жанынан бир кадамда айрылбоону чечет. Бул иним келечекте абдан маанилүү жана улуу адам болот деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын эки кылбай, айланчыктап аны корголой баштайт. Кечил Бахира сыяктуу
башка бир топ христиан же жөөт аалымдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттарын өз китептеринен көрүшүп, акыйкатты тастыкташканы менен алардын көпчүлүгү ислам динин кабыл алуудан куру калышкан. Бирок ошол эле убакта алардын ичинен исламды кабыл алып мусулман болгон аалымдар да жок эмес. Ыйык Куранда Аллах Таала акыйкатты кабыл алган бул аалымдар тууралуу мындай баяндайт. Алар хакты, акыйкатты кабыл алууда текеберленишпейт. Пайгамбарга түшүрүлгөн Куранды уккан кезде акыйкатты таанышкандыктан көздөрү жашка толгонун көрөсүң. Анда алар: "О Раббибиз, биз ыйман келтирдик. Эми бизди акыйкатка күбөлүк бергендердин, мусулмандардын катарына жаза көр" дешет. Курандын Рысалай Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.